15 январда Бишкек шаарындагы номер 35 орто мектепке Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте ишке ашырылып жаткан Google пилоттук долбоордун алкагында 100 дана Chromebook тапшырылды. Министрлик Google компаниясы менен кызматташуу жөнүндө келишим түзүп, анын алкагында Кыргызстанда Google мектептерин ишке киргизип жатат. Номер 35 орто мектеп бардык зарыл жабдуулар менен жабдыла турган алгачкы Google мектеби болуп тандалып алынган. Долбоордун негизги максаты Google санариптик билим берүү өнүмдөрү билим берүүнүн сапатына кандай таасирин тийгизерин изилдөө. Билим берүү жана илим министрлиги демилгени өлкөнүн башка мектептерине жайылтуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү пландаштырып жатканы айтылды. Бул абдан коопсуз, ичинде вирустары жок жана интернетке дагы коопсуз чыгууга атайын иштелип чыккан девайстар болуп эсептелет. Дүйнө жүзүнүн 70% мектеп окуучулары ушу Chromebook менен колдонуп келишет. Chromebook'тун жардамы менен Google айдыңдагы маалыматтарды, министрликтин иштеп чыккан китептер бар, электрондук китептер. Ошолорду да колдонуп туруп, сабак электрондук түрдө өтүлөт.